Жол коопсуздугун камсыз кылуу кызматынын кызматкерлери менен биргеликте Бишкек шаарынын Ленин райондук салык кызматынын кызматкерлери автоунаалардын салыгын төлөбөгөн айдоочуларга карата атайын рейдтик иш-чара жүргүздү. Бул биз токтоткон маалда кур коопсуздугун тагынбай, жанына 2017-жылдын налог квитанция төлөш керек да. 2017 жылы 1-сентябрга чейин төлөш керек эле. Ошонусу төлөбөгөндүгү үчүн протокол толтуруп, мына совместно налоговый менен, Ленинский налоговый менен чогуу рейд болот атыш. Ошого карата протокол толтуруп берди, административдик протокол. Жок, налог төлөнгөн, квитанциясы жок экен жанында. Жаныңыз албай калыпсызбы? Ооба. Мындай Бул биз Toyota Camry машинасын токтоткон учурда водителдин жанында транспортный налог, именно кыймылдуу мүлк 4-группа деп аталат. Ал налогду 2017-жылкы налогу төлөнбөгөн. Ошол тууралуу биз азыр акты түздүк. Жана патруль милициянын кызматкерлери дагы өздөрүнүн протоколун түзүштү. Ошол тууралуу биздин акты менен булар эртең же болбосо бүгүн эртеңден келип акттын негизинде барып бизге айып төлөйт, 2000 сом штраф. Андан тышкары дагы машиненин өзүнө сеткасы менен эсептелип келген өзүнүн баасы чыгат. Именно бул Toyota Camry'нике 1417 сом болду. Ал налогду да тышкарыда төлөйт, айыптан тышкарыда. Эмдиги жылы 2018 1-январдан 1-сентябрга чейин ушу жарандарга 8 ай мөөнөт берилген. Ошо мөөнөттүн ичинде любой убакта төлөп коюш керек да. Андан кийин 1-сентябрдан өткөндөн кийин уже айып салына баштайт. Ар бир жаранга 2000 сомдон айып салынып калат. Айдоочулардын басымдуу бөлүгү салык кагазын үйлөрүнө унутуп калгандыгын билдиришти. Мындай жагдайда кызматкерлер аларга баардык шарттарды толугу менен түшүндүрүп беришти. Квитанциясы үйдө деп атпай, алып келсем болобу ошонун бар? Квитанциясы үйдө болсо сиз алып келип көрсөтпөңүз, анда канча убакта кете аласыз? Азыр мен сокул кылып келишим керек да. Мен дагы акты түзүп берем. Ошо акттын негизинде келип эртең бизге копиясын таштап коесуз да. Эгерде акттын негизинде сиз бизге копиясын бере албасаңыз, биз протокол чыгарып, андан тышкарыдагы могу протокол негизинен тышкарыда бизге да 2000 сом налог төлөп каласыз. Штраф, то есть административный штраф биздин акттын негизинде. Болбосо сиз копиясын прилагать этип бизге көрсөтүп коесуз. Болду. Биз проблема болбойт. Болду. Вот бул Mercedes-Benz грузовой автомашина болот. Бунун мисалы 2001-жылкылардыкы ставкасы 0,3төн кетет. Жеңил машиналардыкы 0,45тен кетет. 15 жылдан өйдө жогоркусу. Бул жүргүнчүнүн налогу төлөнүптүр. Мынакей 20-июнда эле төлөнгөн 2017-жылы 644 сом суммасы. Мына свыше 15 лет деп турат. Объем 2,2. 2,2-ни 0,3кө көбөйткөндө 644 сом болот. Ошол тууралуу бул байкенин налогу төлөнгөн. Проблема жок бул жерде. Ал эми бул автоунаанын айдоочусу сөзгө келип-келбей эле айдоочулук документтерин кызматкерлерге көрсөтпөстөн унаасына отуруп айдап кеткенге шашты. Эмне себептен мындай кадамга баргандыгы белгисиз. Эчтеке айтпай эле кете бересизби? Кана паспортуңуз. Паспортуңузду берип коюңуз байке. Үйдө мамасы алып барсын, сиз эч жака кете албайсыз. Эч жака кете албайсыз. Машинаны эч жака таштабайсыз дагы, ушунбойдон документ жок, кандай айдап жүрөсүз? Жок, такси менен мамасы алып барсын, хорошо. Сиз айдаганга укугуңуз жок. Айдоочунун унаага тийиштүү кагаздары жок болуп чыкты. Бирок байкебиз баласы ооруп шашкандыктан бардык документтерди үйүнө унутуп калгандыгын билдирди. Эч кандай документ жок. Шашу эле балдар урут. Ал бир такси токтойм. Жок, мен чалып келдим. Сиз эч жака кетпейсиз. Кетпейм.
Ал эми бул айдоочулар жөө жүргүнчүлөр өтүүчү сызыктан жарандарды өткөзбөй койгондуктарынан улам токтотулду. Бул абалда айрымдары унчукпай эле жол кыймылдарынын мыйзамын бузгандыгын моюндаса, айрымдары минтип талаш тартыш пикирге да өтүп кирди. Кара, бирок Катуу келип өтүп кетсе, сиз мен токтосом деле жолдун ортосуна келип токтомокмун да ошол жерде. Хорошо, знак турат, уже сизге Эми ол жерде знак киши чыгып келе жатат деп көрсөтпөйт да мага, туурабы? именно киши чыгып калышы мүмкүн деген. Мүмкүн, туура. А бирок мен жакын келип калдым да ужечи. Айерден Алыстан. Эми 3 метр жерге мен токтой албайм да. Жакын келгенде 3 метр жерде токтой албайм да, туурабы? Документти берем, макул мына. Сиздер реально тоссоңуз мында эми карап тургандан кийин. Кандай кызматкердин тосконуна сиз макул эмессиз да. Азыр мен 3 метр макул эмессиз. 3 метр калганда киши чыгып атат. Пешехода тиги решетка турат. Немеденчи, а мага көрүнбөйт да. А мен токтогондо деле жолдун ортосунда токтойм мен ал жердечи. Күткөн көргөн жокмун мен аны. Жолдун жээгинде Да, күткөн менен ал жолдун ортосунда турат. Жолдун шеф, жолдун четинде болсочу макул. А бул жолдун ортосунда. Помех турат, мен көргөн жокмун. А ол жерде мен жакын келгенде киши чыгып калат баягы. А мен токтой албайм да ал жерге. өтүп кеттиңиз. Кантип токтойм? Ал киши катуу чыгып ийсаңыз сиз А мен анда сүзүп алышыңыз мүмкүн. эми аны ал жерден эми чындыгында Кудай сактасын анда. Анда боштоо мүмкүн да. Водительскую удостоверение свидетельство. Совместно рейд болот байке. Телевидение менен Кытай менен. Билип турам, жолдун наркозу деди. Жолдун аркөзү болгону менен бул жерде да. Жок, могу перекресток токот. Бу жерде светофор жок жерден сиз деген токтошко деген наркозун келет. сиз деген токтошуңуз керек. Бул жерде светофор жок жерден сиз кандай басса токтоймбу? Жолдун наркозу келсе да токтоймбу? жолдун аркөзүнө келаткан эмнеге өткөрбөйсүз? Жок, мына берке өткөн өтөлөксү. Жок, мына забордон өткөндө токтомокмун мен. Пешеходдон наркоздон келип атпайбы, туурабы? Мына забордон берке өткөндө мен токтомокмун да. Токтоп өткөрүшүңүз керек эле аксакал. Кыш мезгили болгондуктан жолдор тайгак жана унаа башкарып жүрүүдө өтө эле кооптуу жагдайлар болуп жатат. Андыктан жолго чыкканда абай кылып, ылдамдыкты көзөмөлдөп айдоо абзел. Жибек айымга тез аранын ичинде жардам керек. Анткени жакынкы арада анын боорун Индия мамлекетинен алмаштыруу каралууда. Бул үчүн $50,000 акча каражаты керектелет. Бирок бейтаптын жакындарында мындай акча каражаты жок болгондуктан жумурай журттан жардам суроого аргасыз. Жибек айымдын ден соолугуна кайдыгер карабай. Жардамга кол сунган жарандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз. Сиздер тасмадан көрүп турган Муктар уулу Марлен жүрөк тартынан жабыркап келет жана ага тез аранын ичинде Туркия мамлекетинен операция жасоо каралууда. Бирок бул үчүн көп суммадагы акча каражаты керек. Марлендин ата-энесинде мындай чоң суммадагы акча каражаты жоктугуна байланыштуу боркер мекендештерибизден жардам сурап кайрылууда. Жардам берем деген мекендештер экрандагы реквизиттер аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.